Ай азамат жигиттер, бул Дуа деген кыргыздар ачкан Италия ресторан экен, туурабы? Туура. Экөөңөр ачтыңар да. Же үчөөңөр ачтыңарбы? Үчөөбүз ачтык. А Дуа деген ат эмнеден улам болду? Бул эмнени билдирет? Биринчиден бул биринчи мааниси бул дуа, Алла Тааланын дуа кылуу да. Өз дуа. Анан ушундай уйкашылып калыптыр, бул Даниэль улук азамат болуп калды да. А, Даниэль улук азамат. Үчөөңөр түздүңөр да, туурабы? Үчөөбүз ачканбыз. Бул кыргыздын туусу, Бул кыргыздын туусу. Бул кыргыздар акыркы жылдары Чикаго шаарында аябай көп ресторандарды ачып атат. Өзүбүздүн ресторандарды. Анан биз өзгөчө бололу деп итальянский кухня ачтык да. Забиха халал итальянский кухня. Мына бул жагынан көрүп турабы? Фуд халал фуд дейт. Берки клиенттер көрүп турганго нар жак бетинен да. Ошо. Абдан жакшы экен. А бул кыргыздын жанагы алмурттары го биздин сүрөттөрбү? Кыргызстандагы сүрөттөр. Мүмкүн. Жакшы. Качан ачтыңар? 18 күнгө чукулдап калды да. 18 күнгө чукулдап калды. Жумуш иштегендер кимдер? Иштегендер көбүнчөсү кыргыздар, шеф-поварыбыз бурят жигит да. Россиялык бурят жигит. Кааласаңар кухняга деле кирип, кухнядан процессти көрсөтүп беребиз. Ошо көрүп эметеличи. Жүрүңүздөр. Кыргыздын жигиттери, кыргыздын азаматтары. Кудай береке берсин. Бирок келгендер көп эле болуп атабы? Көп. Кухняга баштагыч болот келгендер. азаматтар. Ушу Чикаго шаарында кыргыздын азаматтары ушундай. Азыр мен уктум, кээде адамдар батпай калып, азыр орун жок деп кетирип аткан турбайсыңарбы? Көчөгүнүн кечинде ошондой болду. Биринчи жолу ошондой болду. Ачылганыбыз 18 күн болгону менен ошон клиенттер келип, аябай көп адамдар келди, кетирип бердик да, уже батпай калдык. Биякта канча жыл болду жашаганыңарга? Мага 12 жыл болду, азамат болсома 13 жыл болду да. Ушугулуп үйрөнүп, кыйналып жүрүп, ар түрдүү иштерди анан бизнеске көрдүңөр да. Ай азаматтар кандай көрсөткүлөчү? Эгер ачканыңар кичине процессти көрүп коелу. Жакшы. Жак, биздин посудомойкабыз. Биз баягы Нисахарды жибериш керек экен бул жака. Нисахарды жибергиле, жак. Нисахар келсин. Немени Эрланды суранайынбы, коллегамды. Келип, караңдар, таптаза. Ай азаматтар. Алейкум ассалам. Жакшы, атыңыз ким? Иман. Сиз баягы круизде иштеген. Азыр айтып эле, круизде иштеген лайнерде канча жыл иштедиңиз? 3 жыл. 3 жыл, Ай рахмат. Бүт, атың ким? Эрлан. Саламатсызбы? Сен да кыргызча билесиңби? Кыргызча шыны. Американка десиң, атың ким? Биздин сары кызыбыз. Аделя, кыргызчаны каяктан билесиң? Истанбулдан. Ай азамат, өмүрүңү берсин. Бул жакта ушу ашканада турбайсыңбы? Азамат Аделя. Салам алейкум. Бул түркиялык жигит, аты Боря. Насылсыңыз? Иймисиңиз? Кардешим benim. Çok özledim. O yüzden geldim buraya. Allah razı olsun. Hoş bulduk. Даниэль азыр процесстин ортосунда пицца жазып атат. Дуанын дысы ушу турбайбы, Даниэль? Дуанын дысы ушул жигит. Өз жасайбы? Өз жасайт. Өзүнүн немеси менен. Адал тамак. Биз жана не сахар болуп, Жакшы. Жана братьялык жигит ушул го дейм, Саш. Саш, привет. Ну, ничем не отличается. Я думал, что ты кыргыз. Кандай жакшы, сал жакшы? Бул насихат биздин халатный цехтин шеф-повары. Азаматтар. Карагыла канча адамдарга жумуш орундарын түзүп, кыргыздын маданиятын таанытып, Анан эми түшүнөм, сурабай эле коем, бул канча кымбат арендага алганыңарды, бул жакта арендаларды уктум. Анан атанын батасы менен баштапсыз да? Жакшы. Атабыз бuyakta баягы. Салам алейкум, кандайсыз? Дагы бир жолу. Атанын батасы менен баштаган жакшы. Атайын келип атаңыз менен. Ушундай жарандарыбыз көп болсун, мен атайын бир сыйра таанышып чыктым, анткени биз мотивация бере турган жигиттерди өзүбүздөн издешибиз керек да, баатырлардычы. Мына ушул жигиттерибиз Кыргызстандагы баягы жумуш издеп жүргөн, иш кылат элем деп жүргөндөргө дагы чоң мотивация. Адам иш кылам десе, топту жарам десе, кайсы жерде деле топ жарса болот да. Америкага келип ушундай кылып аткандарга чоң рахмат жигиттер. Сыймыктардан мен. Шунча жерден Закиянам ушундай жер бизнестерди ачып. Билесизби, бул сизге чоң рахмат. Анткени тарбия бергенсиз, багыт бергенсиз, кеңеш бергенсиз. Келип жардамдашып, көз карап отурамын. Өзүм управляющий болуп карап турам да. Өзү негизи бир аз кеч ачылат турбай, анан бизди келет деп, кичине чай берели деп атайын келгендерге чоң рахмат. Рахмат. Ыраазы болдум. Атың ким сенин? Адилет, Сен дагы ашканада иштейсиңби? Каякта үйрөндүң эле кулинарияны? Астанада. Астанадабы? Иши кылып бүт дүйнөдө топтогон тажрыйбаларды алып келип атсыңар да бул жака? Компиляция. Жактан Аллахым өзү алып келип атат, адамдар өзү айлап келип атат,
Жакшы эми баягы Адал Кудай оокат берек. кылсаң, самое главное, адал оокат кылсаң, адал иш кылсаң, Алла Таалам өзү эле алып келип бере берет экен да. Баягы шеф-повар самое главное, бурачалык жигит. Алды эле случайно чыгып калды. Даниэль деле өзү келип айтып калды. Боря, андан тажрыйбалуу жигит экен. Бул французский биякта пекарня бар, знаменитый. Ошол жактан келип бизге иштеп атат азырчы. Нандарды жасап берип атат, брускетта жасап берип атат. Андан сырткары Иман 7 жыл круизный лайнерда иштеген да. Ай азамат. Алла Таалам өзү эле алып келип бере берет экен, ушинтипчи. Адал оокат, адал иш, жакшы ой максат менен баштаганбыз да биякчы. Адалдык береке бар. Иши кылып, мен кече Филадельфияда кыргыздар менен жолуктум, Нью-Йоркто кыргыздар менен жолуктум, Вашингтондо кыргыздар менен. Өзү негизи кыйын эле экенбиз. Мындай мыкты балдар көп экен да, трак иштеткен, компанияларда ачкан. Не деп коеюн эми, Кудай берекесин берсин. Жүзүңөр жарык болсун, оомат дөөлөт. Мисалы, атаңар, апаңар, мекендештериңер силерден игилик күтүп атат, ошо игилик менен жүргөнүңөргө береке, Кудай көздөн сөздөн сактасын. Мына убакыт бар, Чоң рахмат. Мен сизден бир нерсе сурап кетсем болобу азыр камерадан? Мамам жаңы эле кеткен Кыргызстангачы. 5 күн болгон. Ошого койсун эже саламды айтып коесун. Сураңыз. Койсун эже. Ушундай баланы тарбиялаганыңызга чоң рахмат. Анткени баары бир ак канарыктан суу агат дейт. Алма сабаган алыс түшпөйт дейт. Ушундай балдарды тарбиялагандарга чоң рахмат. Иши кылып балдарыбыз ооматтуу дөөлөттүү болсун. Ошол ата эненин чоң бактысы, кубанычы. Салам айтабыз, Салам алейкум.